Assalamu alaikum. AutoCAD боюнча видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз кошумча инструментти кошуп алууну жана тактап айтканда силер менен мультилинияны үйрөнөбүз. Ал инструмент AutoCAD'да бул жерде жок болгондуктан аны биз кошуп алабыз. Ал үчүн управление, пользовательский интерфейс. Бул жерде бир аз көрүнбөй калат экен. Мультилиния деп жазабыз. Линия. Буну классический стилге каалаган панелге кошсок болот. Бирок же ошол эле лентага кошсок болот. Кайсы бир определенный вкладка. Бирок биз буларга кошпостон эле түз эле панель быстрого доступага кошуп туралык. Эми бул жерде буга тиешелүү дагы башка инструменттер турат. Редактирование мультилиний деген инструментти кошуп алуунун бизге зарылчылыгы жок. Себеби биз мультилиния менен чыйылган чийменин үстүнө 2 жолу бассак, ал ушул инструменттин кызматын аткара берет. Биз мультилиния жана стили мультилиния инструменттерин гана кошуп алдык. Применить. Окей. Мультилинияда чыйып баштай турган болсок, стрелканы ылдый басабыз. Расположение центрде тура берсин. Эми мен айткан редактирование мультилиния окносун чакырып алуу үчүн биз 2 жолу басабыз. Открытый Т тандайбыз. Бул жакка басабыз. Басабыз. Кайра эле пробелди басабыз кайталоо үчүн. Угловой стык. Эми открытый крест. Мына ушундай. Жана ошондой эле бир гана 2 линиядан турган эмес, өзүбүз каалагандай дуалдын составына жараша мультилинияны түзүп алсак болот. Мультилиния. Создать. Давайте тик. Бул жерде начало, конец, отрезок кылбайбыз, анткени замкнутый туюк болуп калат. Внешне буларда кереги жок. Бул жака өзгөртүүнүн кереги жок. Бул жерге биз нолду өчүрүп салалык. Ошондо 90. Добавить 90. Окей. Көрөбүз. Албетте биз создавать этип алгандан кийин аны установить этебиз текущийге. Жана окей. Эми чыйып турган болсок, демек кайра эле кайталап көрөбүз. Создать. Если началога, конецке да галочка коюп турган болсок.
көрүп турасыңар образецти. Кайра эле изменить галочкаларды алып, ордуна внешняя дуганы кое турган болсок, окей, изменить внутренние дуги. Окей, вот. Изменить отрезокты да кошо турган болсок, демек мындай. Изменить отрезокты алып коебуз. Цвет заливки жашыл түскө кое турган болсок, окей. Чийип көрөлүк. Вот. Айтып өтө турган нерсе ушул. Бул да болсо силерге чийимиңерди тезирээк бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм. Силерди жалгыз эле автокад менен зериктиргим келбейт. Андыктан жакын арада Civil, Revit жана Archicad программалары боюнча видео сабактардан көрүшөбүз деген үмүттөмүн. Ассаламу алейкум.